下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放纵穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Hey, бүгін ерте келдің ғой? Ай, теге аял оқушыларың үйіне барып тамақ ішкен жоқсың ба? Қартаңдардың қимыл-ордын жөнге салады екен. Бір-екі күн іш жоқ. Анда жақсы болған екен да. Үйде отырсаң болды да. Емі қайда барады деп тұрасың ба? Ай, чал. Ай, қарач. Ай, чал. Ырайын кетіп қалған екен. Қарач, кебетеңді. Ата апа. Балам, кел ғой, кел. Кел өт. Келдің бе балам? Мен тамақ жасап берейін. Тамақты бияқтан іш. Мақұл апа. Ата, Жузы сізге телефон çalған жоқ бұл? Ал Жапонияда емес пе? Алардың Жапониядағы жұмыс ойдағыдай болып жатыптыр. Аяқтайын деп қалыптыр. Жапониядағы шериктештің қожойыны алардың атқарған жұмысына абдан разы болыптыр. Абдан жақсы болыптыр. Ата, Жузылар мындай бір ішке жолығышыптыр. Жапониядағы бір орын байырқы құрылыштарды оңдоо ишин мойнуна алыптыр. Бұл қолды қармаған жұмыс екен. Бардығын қайрадан оңдоп шығыш керек екен. Иш уақытысы ұзақ, 1 жылдан ашық иштешет окшойт. Айлық ақысы да қымбат өңді. Құрылышты өз мойнуна алған шериктештер құрылышты мурун кабалына келтире албагандыктан айла жок Жузун издеп келиптир. Бул жумушту колго алып, наркын азайтууну сураныптыр. Ошондо Жузу бул жумушту колго алууну чечиптирби? Ай, Жузулар бул курулушту көргөндөн кийин жумуштун кыйын экенин сезиптир. Кайра орнотуудан башка арга табылбаган окшойт. Айтмакчы, менде сүрөтү бар. Ата, көрүңүз. Бирок кыйшайып калыптыр го. Сөңгөктөрү дагы чирип кетиптир. Тирөөчү да болбой калыптыр. Колду кармай турган жумуш экен. Кайрадан орнотуп чыгышса, жыгаш таяктын баарын алып таштоого туура келет. Аны кайра орнотуу оңой эмес. Бул жумуш чынында кыйын экен. Кыйыны кыйын. Бирок жасаса болот. Ата, кандай оюңуз бар? İştese болот. Чын элеби? Жузу туура айткан экен. Ал башкалар таба албаган амалды сизди таба алат деген. Жузу бул жумушту колго алса, курулуш отрядыбыздын Жапониядагы кадыры көтөрүлөт эле. Ата, Жапонияга өзүңүз барсаңыз кантет? Сиз бара турган болсоңуз, Жузу менен курулуш отряддын кыйынчылыктан куткарат элеңиз. Жапонияга барамбы? Ооба,
Кааласаңыз тиешелүү документтер менен паспортуңузду бүтүрүп берейин. Апам керек жарактарыңызды даярдай берсин. Ай кемпир уктуңбу? Келин мени Жапонияга барып кел деп атат. Дароо керек жарагын дайындап бер. Чалай, чет өлкөгө барасыңбы? Жуздулардын керегине жарамак болдуң го. Жапонияга барып көргөн эмесмин. Барып келгеним деле оң окшойт. Бирок сени алып барбаймын. Мени ээрчитпесең деле мейли. Кийимдеримди салбай эле кой. Алып кетчү нерсеме маани бербесем болбойт. Ай. Алдагы кейпиңди карачы. Маани бергичтигин тим эле. Ай, картайып калган адамсың. Андан көрө ден соолугуңа көңүл бур. Ден соолугумда маселе жок. Талай жылдан бери мээимди жеп бүттүң. Эми сергип кала турган болдум. Анын үстүнө барган жеримден жумуш жасабайм. Болгону кеңеш берем. Чет өлкөгө кетип жатасың. Жапонияга баргандан кийин дагы бир ишке кабылып калып жүрбө. Мен ушундай акылсыз деп ойлойсуңбу? Ай, боюңа сиңип калган касиетиң эмеспи? Угушумга караганда капиталисттик элдерде жер көп экен. Баргандан кийин ар кайсы жака басып кетип жүрбө. Мени ошондо ким деп турасың? Макул анда. Көңүлүңдү көтөрө турган жагын айтайын. Сен ушу жолу көпкө жүрөсүң. Жанагы аял окуучуң менен коштошпойсуңбу? Кайсыл окуучу аялды айтып атасың? Сенден сүрөт тартканды үйрөнүп жаткан жанагы кемпирди айтам да. Сени мунун соо башыңа оору тилегендик эмеспи? Мен жолго чыгаарда жиниме көп тийбегениң. Жөн эле айтып койдум. Эмне анча кысаңдадың? Мени жамандаганың менен өзүң деле жыргап турган жоксуң. Ата. Келиңиз. Абайлаңыз. Абайлаңыз, акырын келиңиз. Акыры келдиңиз, Кыйын болуп жүрчү элең го. Жакшы келдиңизби? Мени эмнеге чакырттың? Ата, мындай кыйын болоорун ким Ата. билиптир? Акыры Басыңыз. бактарды көрдүңүзбү? Азыр сизге Келиңиз. Аз мезгилге тааныштырып. Абайлаңыз. 皆さんよくいらっしゃいました。 Жапонияга куш келдиңиз. Рахмат. Сизге тааныштырып коеюн. Бул киши Дубиян аттуу курулуш шериктештигинин башчысы, Чуңгулаң мырза. Көбүрөөк көңүл бөлөрсүз. Жунгодогу байыркы курулушунун белгилүү адиси Ваң Маңтаң мырза. Жакшыраак көңүл бөлүңүз, Ваң Маңтаң мырза. ようこそ。 Рахмат. Тосуп чыкканыңызга рахмат. Кадырым асмандап калды. Ваң мырза сизге терең ыраазычылыгын билдирип жатат. Рахмат. Ата, бул киши аймактык курулуш отрядынын башчысы, Жапониядагы байыркы курулуш аймагынын белгилүү адиси Дягуся мырза. Саламатсызбы? Барып көрөлү анда. Аймакты бир сыра көрүп чыгалы дешет. どうぞ。 Макул. Жүрүңүз бул жака. Макул.
İçine girip görsen bolabı? İçine girip көрсөм болобу дейт. どうぞ。 Кана кириңиз. Ата, қандай екен? お先生、どうですか。 Уаң мырза, кандай болду? Beş ay. 5 айда бүтөм деп жатат. 5ヶ月、本当に大丈夫ですか。 Мырза, 5 айда чын эле бардык жумушту бүтүрүүгө болобу? Eğer bütüre almasam öz başım menen жооп беремин. Эгер бүтүрө албасам, өз башым менен жооп берем дейт. あ、なるほど。どうもありがとうございます。 Рахмат сизге. Rahmat aytууга шашылбаңыз. Bir şartım var. Бир шартым бар дейт. どうぞおっしゃってください。 Кана айтыңыз. Bardıq Japoniyalık jumuşçular ordudan ketişi gerek. Jumuş bütkönçө Japoniyalık jumuşçulardын kuruluşka kirүүsүнө болбойт. Жумуш бүткүчө жапониялык жумушчулар курулушка кирүүсүнө такыр болбойт дейт. 小島さん、こういう条件は。 Menin özümdün jumuş tartibim var. Айтқаным боюнча иштебесеңер башка адам чакыргыланда. Менин жеке жумуш тартибим бар. Айтканым боюнча иштебесиңер башка адам чакыргыла дейт. いや、おっしゃった通りにやってください。 Айтканыңыздай болсун. Жүнгөөлуктардын сөзү менен айтканда, көтөргөн ташыңа чамаң жетпесе, өз бутуңа түшөт. Ханзуча жакшы сүйлөйт экенсиң. Маанесин түшүндүң го. Таштыга көтөргөнүм чын, бирок кимдин бутуна түшөрүн билбеймин. Макул. Сиздин улуу өнөрүңүздү бир көрөйүн. Japoniyalыктын ачуусу жаман окшойт. Бул киши Жапонияда курулуш аймагындагы атагы бар адам. Бул ирет анын жумушун тартып алдык. Кадырына шек келди. Анан кантип көңүлү жай болбосун. Ал жайдары жүрүп кадыр тапкысы келсе, улуу өнөрүн көрсөтсүн. Ата. Чынында кыйын экенсиз. Сиз 5 айда бүтүрөм дегенде, жанагы жапониялык селейип туруп калды. Анын жүрөгүн түшүрдүңүз. お先生、いつ着工するつもりですか。 Уаң мырза, жумушка качан киришесиздер? Уаң директор бардык эсепти аныктасын, токтомго кол коелу. Калган ишти өзүңөр акылдашкыла. Уаң директор бардык эсепти аныктасын, токтомго кол коелу. Калган ишти өзүңөр акылдашкыла дейт. オケリ、じゃああんたの予算をお待ちしております。 Анда уаң директордун бардык эсебин аныктайлы. Башчы келип турган. Кана отур эле. Отургула. Ата, келиңиз отуруңуз. Ата. Жаңы эле өзүңүз деле көрдүңүз го. Токиодогу бул бакчаны жакшы салган чыгарбыз. Купулуңузга толдубу? Кадимкидей эле экен. Кичине эле. Кынтыктап албай турасыз, Ата. Жакшылап карадыңызбы? Салгандарым кандай экен? Жана башкалардан угушумча алтын жаратылган жумушту сен жасаптырсың да. Албетте. Жарайт экенсиң.
Сырдай турган жумушту үйрөнүп калыптырсың. Эми сен актоо өнөрүн дагы үйрөн. Актоо менен шыбакты жакшы өздөштүрө алсаң, ошондо сен менин өнөрүмдү үйрөнгөн болосуң. Түшүндүңбү? Билип ал. Макул, ата. Айтканыңыздай болсун. Сага айттым эле го. Бул сенден кыйынды мыкты деп ишенбечү элең. Аны мактабай эле коюңуз. Караңызчы, мактаганга өзүңүз көндүрөсүз да. Өндүрсем не болот экен? Кубаттап турган жакшы эмеспи? Өнөрлүү болгондон кийин мактайсың да. Ошону айтам. Ата, бир күнү сизди Инзонго ээрчитип барайын. Ал жак биздин Фижуңдан дагы чоң. Вакыт болсо сөзсүз көрөм. Бирок азыр колум тийбейт. Ата, эми жумушка накта киришелик. Жаңы эле көөдөнүңүздү кактыңыз. Эми 5 айда бүтүрө алабызбы? Менин ашык сүйлөгөнүмдү көрдүң беле? Чиймен алдыңбы? Мына мааниси. Алчы. Кана. Караңыз, бул курулуштун чиймеси. Жалпы аймагы 1100 чарчы метрден ашат. Негизги тирөөчүнүн бийиктиги 13 метр. Тескей жагы баардыгы бузулган. Гүлдүү жагы менен бурчун көптөгөн бөлүктөрүн толугу менен алмаштыруу кажет. Чыгыш оң түштүк бурчунун тирөөчү да жарабай калыптыр. 5 айда толугу менен бүтүрүү чынында оңойго турбайт го. Ушундай ата. Бул жумушту кантип иштейбиз? Кантип иштебек элек. Кантип иштөөгө туура келсе ошентип иштейбиз. Жузы, элге телефон чал. Лаусуң, Датан, жана дагы Лаулүү, Лаушиуларга керек жарактардын баардыгын алып жыйнаштырып Жапонияга келсин. Аларды чакырып эмне кыласыз? Эмне кыласың дейсиңби? Силердин ээрчитип келгениңердин баары катардагы эле жумушчулар. Ата-бабабыздын калган өнөрүн четин гана билет. Мындай жумушту аткарууда чеберлерге таянбасак болбойт. Ата, чыныңызды айтыңызчы. Кантип иштеген тас? Ошону айтам ата. Сиз жаап жашырбай эле коюңуз. Арабызда жапониялык жок. Ачыгын айтыңыз, Атадан калган өнөрдү унутуп калдыңбы? Түз тирөөчтү калыбына келтиребиз. Ой, ата. Таң ага, Суң ага, жагашып алдыңыздарбы? Бүттүк, абалды да билдик. Мантаң, бул ишти кантип аткарабыз? Сенин айтканыңдай болсун. Ата, тирөөчтү ордуна коюп калыбына келтирүүнү уккан эле. Болбосо көргөн эмес экенмин. Айтыңызчы ата, бул иш кантип жазалат? Лаусуң, Датан, силердин келгениңерге мен кубанып калдым. Бул жумушту кантип жасаарыбызды көпчүлүк айтып берчи. Бул жөнөкөй сөз менен айтканда, бул ата-бабабыздан калган улуу өнөр. Оңдоо ишин жүргүзбөй турган иш. Тирөөч коюп көтөргүч менен курулуштун үстүнкү жагын тирейбиз. Астыңкы орноткуч менен үстүнкү орноткучту өзүнчө турган абалда кыйшайган сөңгөктү түздөп, чириген сөңгөк менен чириген тирөөчтү алмаштырып баарын калыбына келтиребиз. Баарыңар карагыла. Мен тирөөчтүн чиймесин сызып койдум. Баарыңар ушул чийме менен иштейсиңер. Биринчи тирөөч менен жыгачты орнотуп алуу керек. Андан кийин бул 4 тирөөчтү жакшылап орнотуу кажет. Бул 4 тирөөчтү көтөрүү өтө маанилүү. Бул жакка, бул жерге жана бул жерге тирөөч коюлду. Бул жумуш ушул жерден аткарылат. Мына бул жерде, дал ушул жер.
4 кырдуу тирөөчтүн үстүңкү жагындагы кудуктун оозу сымал тирөөч бул жакта. Лаусуң, бул тирөөчтү көтөрүү үчүн жакшылап көңүл коюу керек. Маселе жок. Туурасынан коюлган тирөөчтүн астынан көтөргүч коюп, курулуштун жыгачтарынан тиреп койсок, астында ээн эркин жумуш жасай беребиз. Абдан ыңгайлуу болот. Ата, эми түшүнгөндөй болдум. Сиздин тажрыйбалуу адистигиңиздин аркасы менен үстүңкү кабаттагы үйдүн чатырын бузбай турган болдук. Ошону эми түшүндүңбү? Ата, бул адисиң чынында керемет экен. Айтыңызчы ата, бабабыздан калган дагы кандай керемет өнөрү бар? Ата бабабыздан калган ыйык өнөр сенин өмүр бою үйрөнүп өтүүңө жетет. Ошондой окшойт. Коопсуздукту сактагыла. Таңгага. Ата. Ата, жолураак кийинип албайсызбы? Үшүп калбайсызбы? Жок, тоңбойм. Билесизби, биздин эсебибиз Шаунун жарымына да жетпейт экен. Көргөн жоксуз да. Дубуяндын кожоюнун оозу 2 кулагына жетпедиби? Унчукпастан кол койду. Жакшы. Керектүү материалдар дайында. Ишке киришели. Макул, азыр барайын. Ата. Курулуш ордунун эшигин эмнеге жаап салдыңыз эле? Бекем бекитип коюп турсузго? Жаап таштабасам өнөрүбүздү жапониялыктар үйрөнүп албайбы? Үйрөнсө үйрөнөрсүң да. Сен өз эмне деген аңкоосуң? Биздин бул өнөрдү жапониялыктар үйрөнүп алса, кийин Жунгонун курулуш шериктештери мындай жумушчу жасагысы келсе, бизди кайра алабы? Менин дагы акылым бар. Канчалаган жылдардан бери Жапониянын шериктештери жунголуктар менен биригип завод курууда. Негизги техниканы бизге үйрөтпөйт. Бизди желкелеп туруп акчабызды алып жатат. Биз эч кандай амал кыла албадык. Анан эмнеге атадан калган өнөрүбүздү жапониялыктарга үйрөтүшүм керек? Мен андай акмак эмесмин. Өз иштегениңди бирөөгө көрсөтүү жамандыкка жамандык деген эмеспи? Бул жунголуктар жумушту баштап жибериптир. Кантип иштешет болду экен? Алар бизге көрсөтпөйт, сыяк бизди киргизбейт окшойт. Алардын эмне кылып жатканын биле албадык. Менимче, бул иште сөз бир нерсе бар. Жунголук жумушчулар япониялык жумушчулардан да акылдуу келет экен. Жунголук жумушчулар андай акмак эмес. Жунголуктардын бул курулушту жүргүзө алар албасы али белгисиз. Жунгонун жери кең. Байлыгы мол. Колунан көөр төгүлгөн чеберлер абдан көп. Мыкты усталары да ошол жактан болот. Уаң мырза ошолордун бири. Анын жүзүнөн өзүнө болгон ишенимди, өжөрлүктү көздөгөн максатына жете билген. Тырышчаактыгын байкоого болот. Бул адам чынында эле өнөрлүү экен. Алардын кантип иштээрине мээм жетпейт. Ата, Жапониянын чайын ичип көрүңүз, келиңиз. Бул чайың жаккан жок. Даамсыз экен. Коюңузчу ата. Сен курулуш ордунан өнөр үйрөнбөй бул жерге эмне издеп келдиң? Ата, канча күндөн бери карап байкап жүрөм. Тирөөчтүн баары коюлуп бүттү. Атам бүгүн сизге шерик болуп көңүлүңүздү көтөрүп кой деди. Туура айтасың. Кайсы күнү тумшугу менен жыгылар экенмин. Картайып калган окшойм. Жакшыраак эс алайын. Туура. Ооба, ошондой экен. Ошентсе дагы эртеңден баштап тирөөч коюлса, күндө барып карап турушум керек. Бул ойной турган иш эмес. Кымындай да кемчилик кетпеши керек. Жүр. Шаар кыдырып келели. Токионун канчалык өнүккөнүн бир көрөйүн. Апаңа майда чүйдө нерселерди алайын. Антпесе барганда дагы кулак мээмди жейт да. Өзү да сүйүнүп калсын. Ата,
Анда басалы. Жиранда. Жүрүңүз. Ата. Балия болды. Барып көрбөсөңүз болбойт. Эмне болду? Мантаң, тигинен коебуз деп жаңылышкан экенбиз. Бул абдан чоң, өтө бийик экен. Мындай бийик тирөөштү мурда коюп көргөн эмес экенбиз. Ооба устат. Биздин сарсына болуп жатканыбыз салттуу тирөөштү коюу оюбуз ишке ашпайт окшойт. Эмнеге болбойт? Мурун деле бул ишти жасадык эле го. Аймантаң, канча ойлонгонуң менен өтө кооптуу. Орноткуч нерсе абдан чоң, тирөөш коюла турчу жери өтө бийик. Шайкеш келтирүү менен тең кылып сактап калуу оңой эмес. Салттуу тирөөш кыйшайып кетсе, үстүңкү жагындагы орноткуч кыйшайып калат. Аллаусуң, сен туура айттың. Өз жерибизде болсок, тобокелдикке барсак болмок. Биз азыр Жапонияда жүрөбүз. Салып жатканыбыз Жапониянын байыркы курулушу. Толук ишеним болбосо, көз болжоого салып иштөө болбос. Туура айтасыз. Өзүбүз каалагандай сала албай, бузуп алсак, жүңгөлүк курулушчулардын абийири айрандай төгүлөт. Ата, башыңызды оорутпаңыз. Сиздин айтканыңыз туура. Кандай иште десеңиз, ошондой иштейбиз. Туура. Алардын материалы алда качан эле келген. Ошондой болсо да жумушту баштай элек. Кандайдыр бир кыйынчылыкка туш болушкан окшойт. Аларга керек болгон көтөргүчтүн баары даяр болду. Бул чынында кыйын иш болду. Ким биринчи болуп моюну сынаар экенин көрөйүн. Ай, Мантаң, айла табылды. Лаусуң, Датан. Устат. Менин оюмча, салттуу тирөөштү коюп оңдоо оюбуз такыр жарабайт экен. Жаңысын колдонолу. Жаңысын? Салттуу тирөөштү астыңкы жагынан койбойбуз. Тескерисинче үстүңкү жагынан салттуу тирөөштү коелу. Үстүңкү жагынан коебузбу? Аны кантип коебуз? Ыңгайлуу жагын караштыралы. Мындай болсун. Салттуу тирөөштүн баш жагына бир нерсе каптайлы. Аякы салттуу тирөөштүн үстүңкү жагын темир банка киргизели. Темир банканын ичине көтөргүч орнотобуз. Бул орноткучту узунунан көтөрсөк туура болот. Жүрөгүң тоон эме экенсиң. Минтсек болор бекен? Эмнеге болбойт? Мен чиймесин сызайын. Шундай болсун. Устат, мээңиз кандай кыйын иштейт? Ушул амалды кантип ойлоп таптыңыз? Менин оюмча болот окшойт. Жүзү, мен сага айттым беле. Атаң иштин көзүн билген адам. Баарын жолун таба билет. Туура. Ата, кандай кыйын адамсыз. Салттуу тирөөч коюунун чебери экенсиз. Чын эле сонун болду. Эми мактай берсек, мунун башына чыгып кетип жүрбөсүн. Болду. Бекем болуш үчүн атайын адистен кеңеш сурайлы. Жүзү, кайнатаңа телефон чал. Азырбы? Саат канча болду түн ортосу? Шияужунун атасы курулуш механикасынын адиси. Ушундай кезде жардамдашпаса кантип болсун? Бар, телефон чал. Макул. Азыр чалып көрөйүн. Ай, силер минтип отургандан көрө барып уктагыла. Сиз уктабасаңыз, биз да уктабайбыз.
Bismillah, çok ola Serpil. Sizin canınızda olasın. Sağ ol. Ата. Чечилди. Атаңым не dedi? Кайнатамдан айтуусу боюнча сиздин амалыңыз болот экен. Анын үстүнө эл ичинде жаңы чыккан суу көтөргүч жаңыдан изилделип жасалыптыр. Мурунку көтөргүчтөн бир кыйла жакшыраак экен. Айрыкча ушул курулушка пайдаланууга болот экен. Анда бул көтөргүчтү качантан баштап пайдаланабыз? Кайнатам шериктештери менен кабарлашты. Бүгүн түшкө чейин жибермек болду. Бир аптанын ичинде келип калат. Жақсы болған екен, жақсы, абдан жақсы болған екен. Жақсы болды. Жигиттер, баарыңар уктагыла. Жакшыраак эс алып алып, жумушту ойдогудай аткаралы. Макул. お先生、5ヶ月になりました。工事の方がいかがですか? Оаң мырза, 5 ай болду. Жумуш бүтүп калдыбы? Кана? Kileyda. Subarashi desu. Кандай кооз, чын эле керемет экен. Оаң мырза, жунголук жумушчулар чынында эле мыкты экен. Мындан кийин да иштешсек кантет? Албетте болот. Дуян мырза, мындан кийинки биргелешип аткарган ишибиз дагы ийгиликтүү болот деп ишенем. Дубиян мырза, мындан кийинки биргелешип аткарган ишибиз да ийгиликтүү болоруна ишенем деди. Албетте ошондой болот. Мырза, кана. Ой, бул эмне кылганыңар? Ашыкча болуп кетти. Мунуңар болбойт. Оаң мырза. Аз убакыттын ичинде курулушту ушунчалык жакшы аяктадыңыздар. Жунголук жумушчулар чынында эле мыкты экен. Таң калдым. Абдан баа бердим. Сизге чынымды айтсам, бул жолу Жапонияга келгенде сиздердин байыркы курулушуңуздарды көрдүм. Жасалышы менен коргоо деңгели чыны менен мыкты экен. Мен дагы бул жерден көп нерсени үйрөндүм. Туурасын айтып жатам. Оаң мырза. Жок. Жок устат. Сиз ушул өнөрүңүздү мага үйрөтсөңүз болобу? Мен сизге шакирт болсом дейм. Бул эмне дегениңиз? Минсеңиз мен кыйналып калат экенмин. Эмне үчүн? Мен сизге үйрөткүм келгени менен ата бабабыз ага жол бербейт. Эй, Сүргү. Жарайт экенсиң. Кечирим суроонун чоңунан 2-ни, кичинесинен 3 алсаң жетет экен. Мен качан сөзүмө турбай койчу элем. Сиз сүрөт тарткычтан көптү алгыңыз келип жүрчү эле. Алгандан кийин экөөбүз чогуу көрөбүз да. Албетте ошентебиз да. Мындай болсун. Жумуш ордуна барып, буюмдарыбызды алып келели. Мен ал жерге канча жолу бардым. Ала турчу нерсенин баарын көрүп койдум. Чынбы? Ай, Сүргү, айтчы, Жапонияда эмне жумуш кылдыңар? Ооба, айтчы. Атаң сени жакшы иштеди деди. Ой, чоң апа. Чынымды айтсам, биринчи жолу тайпа башчысы болгондо сырчылар тайпасы менен сүрөтчүлөр тайпасы жооптуу болдум. Колумдагы адам дагы аз. Курулуш убактысы дагы кыска болгондуктан
Абдан сарсана болдум. Сүрөттү көңүл коюп тартыш керек. Бауызы, бул жолу көп иштеп койдуң. Чарчаган жоксуңбу? Ата, менин кылган эмнеге турат дейсиз? Сиздин салттуу тирөөштү койгонуңузду чыныгы өнөр десе болот. Чоң апа, сиз билесизби? Атам жапониялыктарды таң калтырды. Атамдын алдында кулча жорголоп урмат кылышты. Жаманчалды жаман ашыра мактап жибердиң го. Эс алууга чыккандан кийин эле эки колу чөнтөгүнө батпай жүрөт. Ойлобогон жерде мындай иштин чыгышы жакшы болду го. Апа, сизге мурда эле айткам. Атам сыяктуу адамдар табылбай турган асылдар. Кийин бул кишилер мамлекеттин керегине жарашат. Анда мышык менен айыл сыяктуу мамлекеттин асылы болот го. Келиндин бул сөзү мага майдай жакты. Ай, Сүргү, Жапониядан көргөн билгендериңди айтып отурбайсыңбы? Апа, бул жолу көп нерсени көрдүм. Элдин баары жапониялыктардын техникасы 1000 эсе артык деди. Көзүм ачылгандай болду. Алар жерде атайын машина менен казат экен. Бир байкадым. Алардын жер казуу машинасы кичинекей машина сыяктуу экен. Астында кичинекей дөңгөлөгү да бар экен. Дароо ишке киришип, ылдам эле казат экен. Туура айтат. Азыр Жапониянын кирпичин, жыгачын материалдар менен кесе турган атайын жабдыктар бар экен. Мыкты атайын жасалган жабдыктар менен иштейт экен. Ата, байкадыңызбы? Алар орноткучту орнотуу үчүн чоң нерселерди иштетпей, анын ордуна дал келген майда бөлүкчөлөрдү иштетет экен. Бул жолку курулуштун тез бүтүшүнүн себеби жапониялыктардын машинасынын жардамынын астында болду. Экөөң тим эле жапониялыктарды мактап жатып калдыңар го. Жапониялыктар чынында мыкты экен. Ошентсе да байыркы курулуш жагынан биздин деңгээлге жетпейт экен. Мен Токионун Найлан аймагындагы байыркы курулуштарды көрдүм. Алардын баары биздин таң менен Сүң падышанын доорундагы курулушка окшошуп салынган экен. Туура айтасыз, ата, аныңыз чын. Бул жолку жумушту айтсак, сиз барбаган болсоңуз, жанагы секичени оңдотууга акчасын суудай чачмак эле. Кандай айтсак да өзүбүздүн артта калганыбызды моюнга албасак болбойт. Кечки эле ата-бабаларыбыздын атагын пайдаланып, ошого таянып жүрө берсек, күндөрдүн биринде башкалардын колун карап калабыз. Туура айтасың. Ай, чечек, сүрөт карап отурганың эмнең? Ата, жакшыраак карасаңыз, кайдагы сүрөт? Мунун үстүнө кийген кийими кантет я? Жылаңач сүрөт го. Ата, кандай сүрөттүн ушундай болоорун билесизби? Көрбөсөм мен кайдан билем? Сиздин көрбөгөнүңүз жакшы болуптур. Эмне издеп жүрөсүз? Мындай болуңузчу. Телевизор көрбөй калдым. Сүрөт көрсөтүш алгандан бери үйдөн чыкпай калдың. Кечке чейин камалып отура бересиң. Буларың эмне? Кайдагы бир нерселерди чогултуп алгансың. Болду. Сыртта бош тентип жүргөнгө караганда жакшы эмеспи? Мону мага алдыңбы? Менин оокаттарымды эмне сурабай эле аңтарасың? Антарасың деген кандай? Дайыма эле мен буюмдарыңды жинейм го. Жашырган бир нерсең барбы? Мен бир нерсени качан жашырчу элем. Ар кайсысын айтпай, мындай тур. Анда сен эмнеге экин алып жүрөсүң? Бирөө болсо болот да. Гүлүнүн окшобой калганын байкаган жоксуң го. Алмаштырып кийсин дегеним го. Мунун кандай нерсе өзү? Бирөө чоң го? Бирөө кичине экен. Мына. Өзүң деле карасаң, бул кичине экен. Кана? Көрөйүнчү. Жаңылышып калган окшойт. Өзүң көрчү. Жапониялык буюм саткан соодагерлер кандай немелер өзү? Кандайча ката кеп берип коюшкан. Эми алмаштырууга болбойт да. Токтой туруңузчу, көрөйүн. Бул кийим чын эле жакшы экен. Апа, иянзиге алып барып берсем. Ары тур, өзүмө бер. Мындай жакшы кийимди иянзиге эмнеге беребиз? Сенин жаныңдагы улан кыздардын баары биринен бири өткөн немелер. Ата, бул эмне дегениңиз? Мунун айласын мен өзүм табайын. Кандай айласын тапкан жатасыз? Жараштыбы? Кана? Көрөйүнчү. Жарашып калды. Жакшы болду. Атаң жакшы таңдаптыр.
Ой, бул чынында абдан кооз экен. Japonиядан aldım. Кичине болуп калыптыр. Кемпириме батпай койду. Ойлоп көрсөм, бул сага ылайыктуу окшойт. Жактырсаң кийип ал. Муну мага бердиңби? Өзүң карасаң. Анда уят болбойбу? Ой, анын эмнеси бар экен? Сен деле мага көп нерсе бердиң эле го. Аракты айтпаганда эле 2 коробка кыл калем бердиң эле го. Чынында бул мага абдан жакшы жарашчудай. Анда болду да, Кийимди жакшы тандайт экенсиз. Ошентсе дагы аялыңыздын мындай баалуу нерсесин бекер алсам болбойт го? Сен Бул Италиядан чыгарылган моюн орогуч. Досум берген. Өзүм тагынып деле көргөн жокмун. Аялыңа алып барып бер. Байланышып туралы. Мунун Кана алалы бер. кандай кооз. Алып алсам туура эмес болуп калбайт бекен, ия. Анын эмнеси бар? Албасаң анда мунуңду алып кет. Мен айтайын дегеним, менин аялым мындай кооз моюн орогучту эзели тагылып көргөн эмес. Бул болсо Италиядан жасалган турбайбы? Чынын айтканда жакшы нерсе.